Эки тиштердин чемпиону Лопес. Выставканы көрдүңүздөр беле? Лопес деген бары кол чабып там берген ошондо. 151 килограммдык салмагы менен Бишкек шаарында мына 2022-жылдын май айында ушу Лопес кочкору буга чейинки выставкаларда болуп келген дагы буйруса жаңы рекордсмен салмагы боюнча буйруса. Атактуу миллион кочкорунун эки тиш баласы эң акыркы балдарынан, Кыргызстандагы. Ушуларда. Бу кочкордун ээси мына Анарбек мырза, жана сөз кылдык. Анарбек мырзанын дагы бир короосундабыз. Өзүңүз жетелеп чыккансыз выставкага? Жок, Эрбол жетелеп чыккан мен. Бул жазылбай калды, мен жазып келгем да. Кечирээк жазган. Бул кимден туулган өзү? Бул ошо Жамалбек байкенин короосунан туулган. Миллион ээси, ошо ээсинен туулган ошо. Сиз алгансыз. Ооба. Лопести мен эми биринчи көргөнүмдө марттын 1 күнү көргөм. Отборочный турда. Анда коозу болчу, бир башкача сүр берген да магачы. Кийин эле күтпөгөн жеримден кечеги выставкада мен Тасымбек байкенин нарында жумгалдагы кочкору чемпион болот десем, булуруп салбады. Лопес дедим. Лопес басып чыгып келе жатканда эле сездим мен, чемпион болсо эң аягында чыкты. Эң аягында ошо мен кеч жастырдым да ошо эч ким күтпөдү да муну. Мен деле эсимден чыгып калыптыр Лопес бар экеничи. Бирок билет болчумун өтө. Бул 1-март күнү коозусунда 132,5 килограмм чыккан. Выставкага 151. Үйдөн канча килограмм болчу Бишкекке барганча? Бул ошо 160 болчу да, үйдөнчү. Анан Бишкекке барганча ошо вес ыргытты кайта 151 болуп калды да. Баргандан кийин эчтеке сууду ичпей койду. Баргандан кийин да көп турду, эң аягында чыкты. Сууду ичпей койду, жемин да чөбүн да жебей койду да ошо жерденчи. Машалла. Баргандан кийин көнө албай койду, тапташ боло албай. Вести аябай жакшы ыргыттыган, өзү да бул тынчы жок бул баягы. Салып баратканда кочкорлор менен бул түртүшө берет, секире берет, ушундай эме да. Мүнөзү ушундай, тынч турбайт да. Аябай эметет, барганча да тердеп да кеттим, капталдарым барды, тер болуп катып калыптыр. Машалла. Гигант кочкор. Лопес. Мунун энесин билесиз да, энеси? Мунун энесин мен жакшы билбейм. Энесин ар кандай айтат дейм, эки түрлүү айтат анан, бирок точносын билбейм да. Ээси гана билет. Ээси билет да, мен ар кимден ар кандай ойгу берем, бирок негизи. Эми азыркы ээси мына Анарбек мырза өзү. Лопес буйруса учурда азыр кандай, бул арыктап кеттиби? Азыр бул учурда бул азыр кой берип атабыз. Койго? Качырып атабы, койлорду? Кой качырып атат азыр. Машалла. Жоондукту караңыз. Машалла, Лопес. Бою канча чыккан мунун? Бою 98,5 чыккан да ошол выставкада. Машалла. Гигантский кочкор Лопес, эки тиш. Так, бул өзү кайсы айда туулган, өзү так туулганы кайсы? Так туулган ошол. Ичин. Точно эметпейм да. Бул кышында туулганбы же күзүндө же эте жазда туулган? Жок, бул кышында туулган коз. Болду. Сураганда эмесмин, так маалыматчы. Бирок эми билинет да, эки тишти апрелде жарды да. Апрелде? Апрелде эки тиш болду да. Ондо март, февральский экен да бул, примерно. Примерно ошондой да, бирок апрелде жарды да мен турган. Көпчүлүк 1 жаш 2 айында сайып, анан кээ бир кочкорлорду семиртип баксаң 1 жашында эле сайып салат дейт го кээ бирлер. Буну аябай эле бактык. Эми алыс жетишинчечи. Эми полет 2021 экен да бул, ушундай да. Машалла буйруса. Так, Лопес кочкору боюнча өзүңүздөр оюңуздарды калтырыңыздар. Көкүрөктүн жоондугун көрдүңүздөр, буттарды көрдүңүздөр. Бүт фигурасы өзүнө так олтурган миллиондун баласы. Мен ойлойм, үмүт кылам, ушу атасынан дагы өтөт го депчи. Азыр бул 160 килограмм менен ушинтип жүргөн болсо, эми 4 жашка барганда элестет. Бул кийинки жылы 180, 190 турат го дейм, Билбейм эми, ошо карата бага беребиз эми. Машалла. Күзгө чейин төлөй алынат эми, буйрса барасыздар выставкаларга. Выставкаларга катышабыз деп турабыз эми. Азыр эми мындай үйдө пробный коз алам деп атайын ушуга ылайыктуу койлорду алып калганбыз да. Анан ошолорго кой берип атам азырынча. Азыр ушунда ошо койлорго кечкисин кой берип не кылып атабыз да, иштетип атабыз да. Машалла. Туугандар, мына кой сүйүүчүлөр, Лопести өзүңүздөр көрүп турасыздар. Вот мунун башы идеал, баары сүйгөн баш. Моюнун бийиктиги, көкүрөктүн түз чыкканы, көкүрөктүн кеңдиги. Ana. Maşallah. Koçkor deyin gördüңүздөр bü? Maşallah. Kulak kança çıkat? Kulak 21-22 бар ғой? Жоқ, 22 деп банкировкада есептелсе. Банкировкада 22 деп. Мында 23-24 чейин бар өтөмүз. Мында банкировкада башкача есептейт экен. 2 см аз болот да. Ошо 22 же 1,5. 22 чыгарды да, ошо эмесинде
жана плем карточкасында ошондой чыккан. Так, бул элита. Элита класс болуп чыгарышты да ошол жерде. Машалла. Элитный кочкор Лопес. Могул жак өлчөдүбү? Канча чыкты могул жак? Эсимден чыкты мен ошо баары. Плем карточкасын. Плем карточкасын көрүш керек экен. Радиус куйрук чоң чыккан болуш керек баары. Могу апхат груди да чоң чыккан болуш керек, өтө жоон. Ана муну могу шыйрактарын өлчөйт, бандировкада тургандар. Шыйрактарын ошол. Шыйрактарды ана могу жакты могул жагын өлчөйт. Могул жактарды. Ана могул жагынан Бүттүгү бар эми плем карточкасында жазылган. Ошо бардык азыр мен көрсөткөн кулакты, могу жактын узундугу, бул жагы башынын мындай ширинасынын жоондугуну, белдин жоондугу, куйруктун жоондугу, радиусуну туугандар. Анан мына жерден бул жака чейин дагы бир өлчөйт, шыйрактын жоондугу. Ушунун баарын өлчөп, баары талапка жооп берсе, мындайча айтканда, высший классты көрсөтсө, бул кочкор элита. Бардык жагы жооп бербей келип туруп, кокус жагы кыска болуп калганда биринчи класска түшмөк. Же кулагы кыска болгондо. Элита класс деп чыгарып беришти. Машалла, ушундай кочкор сизде болсун эми. Буюрса ставкаларга чыгат экен. Эми Алла буюрса, дагы чоңойгон сайын жаңы рекордторду көрсөткөнбүз. Эми бул кочкор бул абсолюттук чемпион эки иштер боюнча, ачыгын айтканда. Бул бой менен да чемпион болду. Бой менен да чемпион болду. Экстреден экинчи болуп калды. Бой менен, салмагы менен учурда Кыргызстандын чемпиону эки иштер арасында. Азыр ставка болбосо деле, арашыноттор баары бири-биринин короосун билет, кочкорлорду тааныйт. Өздөрүнүн акылы боюнча салыштырганда да ушу кочкор пока что чемпион деп көпчүлүгү мындай моюнуна алып келет ушу кочкорду. Анткени бул миллиондун баласы. Анда эмесе баарыңызда ушундай кочкорлор болсун. Билип жүрүңүздөр туугандар. Таласта ушундай Лопес деген кочкор эки иштердин чемпиону экен деңиздер. Бак коз кочкорлор тартканда деле бул чемпион болгон негизи Таласта отборныйда. Анда да эме болгон, оор чыккан барына. Тиш буза электердин арасында. 132,5 болгон тиш буза электер. Эми биздин максат муну выставкада чемпион болобуз деген максат эмес да, муну иштетип ушудан коз алыш максат негизиненчи. Анан эми баягы выставка болгондон кийин алып барып көрсөтүш керек. Эл да көргөнү барат да. Эл да көргөнү барат экен. А бирок биздин максат муну иштетип коз алыш да. Машалла. Бошотуңуз жер болбойт. Мүнөзү кандай бу кочкор? Мүнөзү аябай жоош адамга. Монда эркелиги бар, бирок сүзбөйт, эркелет да. Машалла, кочкор.